9-bölüm. Ойлонуп сүйлөп атасыңбы менин кымбаттуум? Sen emне kızına tarbiya berбейсиң? Койсоңчу, тарбия бербейсиң дегениң кандай? Түшүнгөн жокмун. Айланада эмне болуп жатканын билбейсиңби? Эмне болуптур? Эмне деген шумдукту уктум. Кызыбыз аябай жаш. Келечеги эмне болор экен? Кабатыр болгондон эмнеси бар? Ананчы жаш болсо дагы өз акылы өзүнө жетет. Энесин көрүп кызын ал дейт. Сенден үйрөнгөнү мына жаш болсунда жакшы болот. Коркпо, жаман жолго түшпөйт. Билбейм. Заман бузулганбы же адамдар бузулганбы? Анда эмне кылайын деген оюң бар, ошону айтчы. Ананчынын оюнда анда эч нерсе кирбейт. Ага кантип түшүндүрөсүң? Багбате, кызды катуу кармаба. Эң жок дегенде өз үйүндө ойноп көлсүн. Багбате. Билесиңби, ал аз күндөн кийин кайын журтуна кетет, түшүнсөң? Аны мен да билемин. Негизи адамды кыйнаган болбойт. Алиги Чампанын жүрүш турушу жакпайт. Байкуш апасынын көз жашы тыйылбас болду. Өгөй апасы да. Ошондуктан анын сөзүн таптакыр укпайт. Кызыбызга зыяны тиеби деп корком. Койчу, болду, капаланбачы. Ананчы өтө акылдуу. Атыбызды булгабайт деп ишенем. Жүр, сыртка чыгалычы. Даамдуу тамак жасаганды үйрөнөт. Рабрединине мен сүйүктүү келинчегимден артык эч ким жасай албайт. Мактанганым эмес. Жер бетинде Сумитрадан ашкан ашпозчу жок. Мага жасаган эч үйрөнө албай койдуң. Эсиңдеби? Канча саат бою убара болуп бышырдың эле? Ошону дагы деле эстеп жүрөсүңбү? Койчу эми, өмүр бою менин бетим айта бересиңби? Апа? Жеңем катуу кыйналып атат. Дарыгерди чакыралычы. О, Кудайым-ай. Чоң апаң айттыңбы? Үйдө энем да, Гасан тагам да жок. Атасы, жамыны жеңемдин абалы начар. Угуп атасыңбы? Дарыгерди чакыруу керек. Дениң сообу? Кайдагы дарыгер? Эмнеге түшүнбөйсүң? Абалы биз ойлогондон да абдан кыйын. Кыйналып жатканын көрүп турасың го. Апамдын эч нерсеси кетпейт. Байкуш жеңеме гана бол. Дарыгерлер туура айтат. Бар болгон түйүлүккө 7 ай болду. Толгосу башталган окшойт. Балким ичиндеги бала айына жетпей жарыкка келсечи, тезинен дарыгерди чакырчы суранам. Элүү 2,5 миң карызың бар. Качан бересиң? Кийинки жыйым теримден беремин айым. Чынбы? Ушул убакка чейин абалыңды түшүнүп келдим. Эми карызыңды айткан убакта бербесең, сени менен башкача сүйлөшөбүз. Мебасант, чөнтөгүңө салып кой. Жеңе. Маром мырза, өзүңүз көрүп турасыз. Жеңиңиз катуу кыйналып атат. Кыйнабай эле койгулачы. Дароо ооруканага алып кетишибиз керек. Антпесе жеңиңиз мерт болушу мүмкүн. Ооруканагабы? Ооба. Медициналык курал, шаймандардын баары ооруканада. Жагдайды түшүнүп турам, дарыгер. Негизи апамдын уруксатсыз жеңемди ооруканага алып бара албайбыз. Көрүп турасың го. Бир эмес эки адамдын өмүрү кыл үстүндө турат. Апам менен Басант жок. Сеники туура, Сумитра. Өзүбүз ооруканага алып баралы. Алар келгенче кол кошуруп отура беребизби? Кудай сактасын. Айтайын дегеним, жеңем андай мындай болуп кетсе, биз дагы жооп берип калабызбы? Майрон мырза, убакыт өтүп атат. Макул. Макул. Айтканыңыздай болсун.
Кичине чыдаңыз. Апа! Кичине чыдаңыз. Апам менен Басант агаң келсе, жамына жеңди ооруканага алып кетти деп айт. Макулбу? Макул. Сумитра! Апаңа каршы чыгууга кантип дитиң барды Байрон? Эмне аялыңа кой деп айтканга оозуң барбадыбы? Апа, жеңемдин абалын караңызчы. Кете бер. Апа, эмне дегениңиз? Жеңемди кандай болсо да ооруканага алып барыш Эч керек. ким эч жака барбайт Байрон. Дарыгердин сөзүнө ишенген сен эмне акмаксыңбы? Келиниңиздин өмүрү кыл үстүндө турат. Сен эмне кудайсың эмне? Маңдайыбызга жазганын көрөбүз да. Кудайдын өлчөп берген жашына эч ким шек келтире албайт. Сени чакырган мынау эки акмакпы? Мен да Басант да үйдө жок болсок, эмне иштерин билбей, тентийледишкен го. Бар жолуң ачык. Айым, түшүнүңүзчү, аны ооруканага алып баралы. Келиним эч кайда барбайт дедим го, уктуңбу? Бар, бул жерден көзүмө көрүнбөй жогол. Кыйналып атканын көрүп атасыз го. Дарыгер мырза, сизге катуу айткым келген жок эле. Жай сөздү укпасаңыз күч колдонууга мажбурмун. Жинге тийбей кетиңиз. Силерди 1 саатка калтырып кетсем билгениңерди жасапсыңар. Жамына, бери карачы. Бөлмөңгө бар. Мына буларды укпай эле кой. Бала төрөгөндүн эч кандай кыйынчылыгы деле жоксо дагы болоюн. Чыдап кой, айланып кетейинчи да. Бөлмөңгө бар дей салгын. Кармашып жибер. Жүрөк. Кана кеттик. Кана, бири-бириңди жаңы көрдүңөрбү? Жардамдаш. Апа! Сугна, бар да тауыпты тезирээк чакырып кел. Эмне карап турасың? Болулдам. Дарыгер айым, жамына жеңемди аманда алып калыңызчы. Баламды куткарып калыңызчы. Өтүнөм сизден. Аман эсен бошонбосом, мени бул үйдөн кууп жиберет. Төркүнүмө кайсы бетим менен барам? Сизди аялсыз го. Түшүнүңүзчү. Наристенди аман эсен сактап калыңызчы. Суранам сизден. Balamdı aman saqtap qalыңыз. Suranam sizden. Yok, gitmeyiz. Айым, жеңемдин ден соолугу кандай? Айтыңызчы. Эмне болду? Келиниңиздин абалы начар. Өз күчү менен бошоно албайт. Эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Өзүн айтып койбоңуз.
Баары жакшы дей бериңиз. Алдаганда мага эмне пайда айым? Боюнда баланын абалын апасынан артык ким билет эле. Муну менен эмнени айткың келип турат? Ооруса, ооруду да, жарыкка баланы алып келүү оңой эмес экенин мен да билемин. Жагдай сиз ойлогондон да кыйыныраак айым. Дарыгерди угуш керек эле. Баланы операция жасап албаса, апасынын өмүрү кыйынга туруп калаарын эскертиптир го. Ал дарыгер эмес, кылмышкер. Бычагын алып чыгып, баланы алып таштайбыз, деди. А сен өз жумушуңду жөндөп аткар. Бар жанына отур. Жөнө. Келиниңиздин абалы өтө начар. Бир буту көрдө, бир буту жерде. Колумдан келген жардамымды аябаймын. Бирок аман эсен болшонуш өтө кыйын. Келиңиз канча күндөн бери уйку көрбөптүр. Дарамети жок, эскертип коеюн. Же апасы аман калат, же иштеги бала. Мен айтарымды айттым. Акылдашып бир чечимге келиңиздер. Анда апасын куткарып калыңызчы. Bala saman kalsın. Mağa nevere gerek. Erteң mına bul үй жайдын бары кимге қалат? Келинге hiç kaçan kaltırmayımın ben. Апа, ушунча кара мүртөс болобузбу? Жеңимди адам катары көрбөй турасызбы? Өзүңдү бил, Байрон. Агаңдын жашоосуна аралашчу болбо. Васант үчүн аялынын жашоосу маанилүү болсо, өз айтыш керек. Сенин жумушуң болбосун. Апа, жакшылап ойлонуңузчу. Эмнен ойлонушум керек, Байрон? Сен эч нерсең кетпейт, өзүңдүн алтындай уулуң бар. Васант урпаксыз калсын дейсиңби? Ошону айтам да. Түшүнбөдүм ага. Айтпаса сөзүн ата сөйлөт, Байрон. Мен үчүн төрөлгөн баламдан артык эч нерсе жок. Эмнеге сен ушунчалык кыйпышасың? Эгер мен урпаксыз калсам, бүткүл мал мүлккө сенин уулуң ээ болобу, каалаганың ушулбу? Ага, бала чакам менен ант берем. Андай коюм болгон эмес. Жеңемди аяймын. Үй бүлө курганга 20 жылдан ашты. Жакшы көргөн жарыңды кантип өлүмгө кыясың? Барына Кудай күбө апакебай. Байлыкка кызыгып турганыбыз жок. Жалган айтсам, Кудай жазамды берсин. Апа, жанынып сураймын. Жамына жеңемди куткарып калыңызчы. Өмүр бою кулуңуз болуп өтөйүн. Эч качан алдыңыздан кыя өтпөй тургандай болоюн. Түшүнөмүн, агамдын туягы болбогуңуздан капамын. Андай болсо, агам менен жеңем
Жагдишти асырап алсын. Бизге мал мүлктөн эч нерсе буйрубай койсун. Болгону жамыны жеңемдин жанын аман алып калыңызчы. Бизге бир тыйындын кереги жок, апа. Өтүнүп сизден суранам, апа. Өтүнөм сизден. Апайке суранам. Анда эмне? Ошончо убакытка чейин айгарып жүрдүңбү? Аксак кой түштөн кийин аарайт деген. Жеңеңе бооруң орса мурун эмнеге айткан эмессиң? Жагжы шээр жетти. Тууган ата энеси ким экенин билет. Баары бир аларга моюн сунбайт. Жагдишке өзүм түшүндүрөмүн. Бүгүндөн баштап сен балабыз эмессиң деп айтамын. Ал баарын түшүнөт. Койчу Сумитра. Мени алдаймын деп ойлобо. Эмне ой менен айтып атканыңды билем. Жамунанын аманесин жер басып жүргөндөн эмне пайда? Челекке отургузган гүл сыяктуу тамыр албады. Уулумдун ишин ким жайгаштырат? Васантка бала керек, а сен акылдуусун ба? Өз ордуңду билип жүр. Бирөөнүн жашоосуна кийилгичүү болбо. Кечирим сураймын. Апасын куткара албадым. Байкуш Жамуна. Жаткан жери жайлуу болсун. Эмне уулбу? Айтсаң чемнен чукпайсың, Жамуна уул төрөдүбү? Ай, шүгүр. Кудайга миң мертебе ыраазымын. Акыркы тилегимди кабыл кылды. Куттуктаймын, Васант. Уулду болдуң. Кое бер мени. Эмне болду? Уул эмеспи? Эч кимде эмес. Куткара албадым. Жаңы төрөлгөн бала да. Апасы да көз жұмды. Экөөнөн бирдей ажырадык. Кечириңиз.
Kança жылдан beri ata bolom dep arman kılıp geldi. Sen balаны öldürüp tindin. Bundan keyin gözüme görünçü bolba. Canın barda жоғал bul жерден. Gözüme görünbey жоғал bul жерден. Менин эч кандай күнөөм жок айым. Келиңиз да, небереңиз да сиздин айыңыздан көз жумду. Эмне деп турасың? Мага мындай карабаңыз. Мен баарын билемин. Жагдайдын канчалык кыйын экенин дарыгер эскерткен. Бирок сиз таптакыр уккан жоксуз. Келиниңизди үйгө алып келип алдыңыз. Дарыгердин көп кыймылдабасын. Эс алсын дегене карабай, аны жумуш кылдырып койдуңуз. Эми эмне болду? Экөөтөн бирдей көз жумду. Келиниңиз 20 жылдан бери ушул үйдүн оту менен кирип, гүлү менен чыкты. Эми сиздин айтар рахматыңыз ушулбу? Ага бир дагы жаныңыз кейген жок. Баарына өзүңүз күнөөлүүсүз. Баары сиздин айыңыздан. Баары сиздин айыңыздан. Сиздин айыңыздан. Тарт тилиңди. Антпесе. Антпесем. Эмне, үйдөн кууп чыгасызбы? Эми эч качан босоңузду аттабаймын. Мураскер үчүн бирөөнүн кызын таптакыр аяган жоксуз. Сизге түкүрдүм. Апа. Мына бул аял жалган айтат. Менин эч күнөөм жок. Дарыгердин берген дары-дармектери аялыңа жаккан жок. Алардын кымбаттарысынан көрө чөп дары менен эмдегенимде мындай болмок эмес эле. Айтарын жакшы эле айттык го. Бирок өзү уккан жок. Эми өкүнгөндөн эмне пайда? Жүрү ага. Жерге берип аземин дайындайлы. Партнер трансляции «Штада» представляет препараты Гексикон и Хандроксид. Иногда женщина может столкнуться с проблемой инфекции половой сферы. Начинает размножаться болезнетворная флора, а полезные лактобактерии погибают. В этом случае попробуйте Гексикон. Гексикон – местный антисептик. Способствует гибели бактерий и вирусов. Гексикон не нарушает функциональную активность полезных лактобацилл. Гексикон, когда женщине нужна помощь.
Апа, айылдын баары жеңемдин өлүмүнө чоң апамды күнөөлөп атышат. Ушул чынбы? Жакчия, бөлмөңө бар. Чоң апаң укпасын. Кандай болду өзү Куда? Дарыгерге караткан жоксуңарбы? Толкуусу башталган кезде эмне ооруканага алып барган жоксуңарбы? Ооба. Дарыгер чакырттык, бирок баары кеч болуп калды дешти. Алар келгенче өтүп кетти. Байрам мырза, сизге айтар сөзүм бар. Азыр келем. Жүрү. Байрам мырза, көрдүңүзбү? Жаш ер толгон кыздардын турмушка чыккандары көбү тагдырлары ушунда болуп калат.
Жамына айым бой жетип өз жашы менен күйөөгө чыкканда, аны кайра бала төрө деп мажбурлабаганда, арабызда жер басып жүрмөгеле. Сөзүңүздүн төркүнүн түшүнүп турам, дарыгер мырза. Сөзүн туурасы керек. Жамын айымдын өлүмүнө кайын журттугун өлүү. Алды менен ууздай кызга куда түштүңөр. 1 жылдан соң боюнда болду. Өкүнүчтүүсү баласы боюнан түшүп калды. Экинчи жолу бала боюнда болгондо кайын энеси аны жумушка салып койду. Дарыгердин сөзүнө кулак салып да койгон жок. Мындайча айтканда, келиндин түбүнө жетти. Баарыңыздарга жакшы түшүндүрдүм. Бирок апаңыз менин сөзүмдү угуп да койгон жок. Баары тескерисинче болду. Тирүү жанды өлүмгө кыйды. Бирок ката кетирбеген адам болбойт. Ошол ката кетиргенден сабак алуу керек, Байрон мырза. Сугнаны азыр күйөөгө бербеңиз. Эртең Жамынанын тагдырын кайталайт. Анан бармагыңызды тиштеп каласыз. Ал кезде баары кеч болуп калат. Сугнаны күйөөгө бербеңиз. Эсиңизге түйүп алыңыз. Жеңеңиздей болуп калбасын. Ошондуктан шашылбай ойлонуңуз. Жарыктык. Абдан жакшы адам эле. Кудай жаткан жерин жайлуу кылсын. Арты кайырлуу болсун. Маңдайына жазган ушул экен. Келинибиздин абалы кандай? Кудайга шүгүр, баары жакшы. Неге менин жагдайымды сурабайсың? Мейли өзүң бил. Байранга рахмат айт. Сумитра экөө кыска күндө 40 жолу келиндин багын тилейт. Кызыңыздын эмне кылганын айтайын. Менин уулум менен келиним аны коргоо үчүн жалган айтышты. Апа, мунуңуз эмне? Эмне болду Байран? Андай эмеспи? Жалган эмес го Сумитра? Уруксат болсо биз кетелик. Анан үйдө жалгыз калган. Автобус бекетине чейин жеткирип коеюн. Кереги жок. Өзүбүз деле кетебиз. Рахмат. Он 13 күн өткөн соң мына булардын баарын бирин калтырбай сыртка чыгарып ташташ керек. Качанга каран жамынып отурабыз, эч ким минт өмүр сүрбөйт. Өлгөндүн артынан өлмөк жок деген. Анын үстүнө сугнан узатышыбыз керек.
Bago. Kızımды ойлап капаланып атам. Көп узабай кайын журтуна кетет. Жакшы жери менен куда болдук деп кубанып жүрсөм, Анандинин ошол үйгө барганын ойлосом, көңүлүм алып учуп, жүрөгүм туйлап чыга келет. Тулку боюмду бир нерсе каптап алгандай. Бүгүнкү көрүнүш көз алдыман кетер эмес. Куда жакшы киши. Кудагый да ак көңүл, кең пейилдүү адам. Бирок жанагы кемпирден корком. Жашы улуу болгон соң, эч ким анын алдынан кыя өтпөйт. Ага каршылыгым жок дечи. Ошентсе дагы келинине ошончо караган эмнеси? Уулу өзүн эки оттун арасында калгандай сезип отурат. Bago, мында бир нерсе жүрөгүмдү оорутуп турат. Кичинекей ананжы менен Жагдиштин никесин кыйдырганыбыз туура болдубу? Эми ойлонуп атасыңбы? Чоң кудагыйдын кандай адам экенин өткөндө билдик эле го. Ооруканага барганда, билесиңби? Келинине бир да жаны ачыган жок. Мен билишимче, Жамунанын өлүмүнө чоң кудагый күнөөлүү. Мен корком, Bago. Биздин барыбыздагы, нарыбыздагы ошол жалгыз Ананди. Жан деген жалгыз кызыбыз эртең чоң үйгө көнүп кетсе жакшы. Барган жеринде жалгызсырап жүрөбү деп корком. Өзү менен бир ооз сүйлөшкөн дагы жокпуз. Чоң кудагый эркин өскөн Анандинин эркелигин көтөрө албасачы. Байкуш кыз өзүн торго түшкөн куштай эле сезбесе болгону. Эмне кыларымды да билбей калдым. Эсиңдеби, мен дал ушуну айтканымда, мага болду, күйүп бышпа дегенсиң. Эми өзүң кабатырланып отурасың. Баары бир кыз башка бүлө. Эртеби кечпи айтор күйөөгө чыгып, башка үйдүн шамын жагат. Башында кыйын болот. Жаңы үй, жаңы адамдар. Бирок ага да үйрөнүп кетет. Кыздын барган жеринде таштай катып, суудай сиңгени туура го. Кабатырланбачы. Ананди тез эле кайын журту менен тил табышып кетет. Эмне болду Ананди? Бирөөнү күтүп отурасыңбы? Апам менен атам эмнегедир кечигип жатышат. Жайытсардын автобусу келип калдыбы? Жок, али келген жок. Балким алар ат араба менен келе жаткан чыгар. Арабага түшүп эмне кылмак эле? Автобус менен тез келишет да. Ушундайда кыздар да оюнга чыгышпайт. Фули да, Шампа да көрүнбөйт. Аларга эмне болгон? Демейде мага келип калышчу эле. Чампа баягы жеринде отурган чыгар. Ошол жака барайынчы. Кир үйгө. Бетсиз бизди бүткүл айылга шылдың кылдың. Ата-энеңди тирүүлөй жерге көмдүң го. Элди эми кайсы бетибиз менен карайбыз я? Кудалар сенин абалыңды билүүгө келди. Тигил келесоо менен ойноп жүрөсүң. Күйөө бола сага үйлөнбөй койсочу я. Жакшы болуптур. Мен ага турмушка чыккым келбей эле турат. Анда бизди өз колуң менен өлтүргөнүң жакшы. Бизге уу бер. Андан кийин өзүң ич. Мага келип жалган айтасың. Бүгүн да тигил жигит менен кездештиңби? Ушундайбы? Мен көрүп калбаганда бейгапар отура берип белең. Мындан кийин үйдөн эч кайда чыкпайсың. Жеңе, мага сүзмө салып бериңизчи.
Үйдө каймактан башка эч нерсе жок. Экөөнү аралаштырып жейин дегим. Бер алып кел, салып берейин. Ме? Жеңе, Чампа кайда? Эмне болду? Жөн гана сурадым. Аны үйгө камап койдум. Эмне үчүн? Мындан кийин ал эч ким менен көрүшпөйт. Аларыңды алдыңбы? Бар эми үйүңө. Ананди, токто. Бергел. Чампа, сени эмнеге камап койду? Акырын сүйлө. Апам урса, көзүмө көк чымын үйлөйт. Койчу, жеңем сени урабы? Муну карачы, денем баары көк ала. Байкушум-ай, анчалык эмне кылдың эле? Ал мен өгөй энемдин. Багбати жеңем, сен апаң, ошон үчүн сени жакшы көрөт. Өгөй эне дегенди бир-эки жолу апамдын оозунан уккан элем. Ал эмне Чампа? Жаман адам деген сөз. Болуптур, аны койчу эми. Апа мени ушул жака камап койду. Эч жака чыкпайсың деди. Мага жардамдашчы. Эмне кылайын? Лалаңды чакырып келчи. Үй алыско? Жалгыз өзүм кантип барам? Жок, кечир. Анчалык алыс эмес да. Көлдүн жанында эле го. Сенин кайын журтуң ошол жакта турат да, Жок, ал күйөө жигитим эмес. Анда ал ким? Лаллан дегенди оозуңан түшүрбөйсүң го? Бирок ал башка Лаллаң. Бул башка. Сен билбейсиң аны. Башка дейсиңби? Ооба. Аны менен кандай катышың бар? Классташым да. Жакын досум десем да болот. Өткөндө тиги бактын башына чыгып, китеп окуп отурган экен. Мен китебин сурап алган элем. Бүгүн ошол китебин кайтарып берейин деген болчумун. Жолдон апам кармап алды да, жетелеп үйгө алып келди. Анан аябай урду. Ошого да ушунча уруп сабабайбы? Ошону айтам да, апам мени балдар менен сүйлөшкөнү жактырбайт. Эмнеге? Мурун баарыбыз бирге ойночу элек го. Ал кезде эмне көрүшпөйт? Азыр эмне болду? Кайдан билейин? Байкуш Лалаң. Сынак тапшырып аткан. Китеп окуп даярданбаса, сынактан кулайт эми. Чын элеби? Сынактан куласа, апасы дүкөнгө сатуучу кылып коет экен. Лалаңдын бала чагына балта чапкым келбейт. Үйлөбачы Чампа. Ананди, мага кылган жакшылыгың ушул болсунчу. Сен чакырып берчи. Жакын курбумсуң го. Эмнеге аны чакырып келишим керек? Андан көрө анын китебин алып барып берейин. Жок Ананди. Китепти алган мен да. Өз колум менен тапшырайын. Анын үстүнө кечирим сурашым керек. Мен айман эмне кыларын билбей, нес болуп отурган чыгар. Ооба. Эгерде апам көрүп койсо таяк жейсиң го. Лалаң менен бул жерде көрүшпөйбүз. Анан кайдан? Ормондун жанынан, терезеден качып чыгам. Сен эмне деп атасың? Акылың барбы? Жети караңгы түндө. Башка эмне кыл дейсиң? Айтчы. Биздикине жүрү. Жок, апаң менен атаңдан уялам. Алар үйдө жок. Жайчысарга кетти. Келип калса да эч нерсе дешпейт. Мен ата-энем жакшы адамдар. Менин апам сенин апаңдай эмес. Биздин үйгө бара бер. Мен Лалланды чакырып келейин. Китебин бер дагы кечирим сура. Ошенткениң жакшы болот. Болуптур анда, бара бер. Чампа? Каяка? Түн ичинде каяка жөнөдүң? Тиги, алиги, Анандинин үйүнө. Алдыгы колуңдагы эмне? Анандинин кийимдери кайнатасы алып келип бериптир. Мен тиги кийип көргөм. Анан Ананди биздин үйгө унутуп кетиптир. Анан? Ушуну алып барайын дегем. Макул, анда.
Мына, тамақтанып ал. Çampa'nın atası. Çampa! Çampa! Kapalanma туғаным. Kızın bir uçta tigi bet bakmeni olturgan çıgar. Anam biz alарды taap alabız. Бизден качып кутула албайт. Бүгүн жалгыз сен эле эмес, бүт айылды жаманатты кылышты. Çampa! Kayda жүрөт bulgusu ya. Çampa, kayda жүрөсүң деги. Çampa! Тынччылыкпы? Эмне болуп кетти? Жашырып кантейин. Мына бул Çampa бизди элге уят кылды. Бет бак Антрамдын баласынан жебеп качып кетиптир. Ой тобо. Койчу. Жалган айтып эмне кылам? Аларды издеп чыктык. Билбеймин кайда кетиши мүмкүн. Жаңы эле ушул жерден көргөм. Анандинин үйүнө баратам деген. Чынбы? Ооба. Колунда түйүнчөгү бар экен. Ой шымды. Анандинин кийимдерин өзүнө алып барып беришим керек деген. Октуңбу атасы? Жүргүлө, Казан мырзанын үйүнө кеттик. Ал ошол жакта болсо керек. Жүргүлө. Баскыла. Жүргүлө. Ананди. Çampa. Anandi. Бул жакта эле болуш керек болчу. Çampa. Акта жүрүп болду экен. Ананди. Жаның барда бери чык. Çampa кайдасың? Ананди. Ананди. Çampa! Ананди барсыңбы? Ананди. Çampa кайда? Лаллан экөө бир жерге кетти. Ой, Кудайым. Эмне дегени? Кайерге кеткен? Kızыңдын эмне кылганын көрдүңбү? Аны кайдан билдиң? Ким айтты? Өзү айтты. Анандини койчу. Кичинекей кыз. Сага эмне жок, Кришна? Эмнеге аны токтоткон жоксуң? Кызык, мен аны кайдан билейин? Биз Жайытсардан келгенче кызымды карай турчу деп Багбайчы сурангандан келгемин. Келгениме мына 15 мүнөттө боло элек. Баягы эле үйдүн бүтпөгөн тиричилиги менен алек болуп жүрүп, Çampаны мен көргөн жокмун. Ал бияка каяктан келчү? Качууга сен жардамдашкансың го. Жок ай, бул эмне дегениңиз? Ал Лалландын китебин бергенге кетти. Ал бетбактын атын атаба. Çampa менен күнү түнү бирге жүрчелеңер го. Сенден эч нерсе жашырчу эмес чыгар. Апаң сени акылдуу кыз дейт. Çampаны качырбай туруп, бизге эмнеге эскертпедиң сен? Мен эмне билишим керек эле, жеңе? Тиги Лаллан дегенди бүгүн биринчи жолу көрдүм. Жалган айтпа. Ал бетбакты тааныбаган адам жок. Мен баарын билемин. Түшүнбөгөндү түшүндү деген эмнеси? Мага үнүмдү чыгарууга кантип титиң барды? Кийинки жолу Кудайга жер бетиндеги өгөй энелерди мээримдүү кыла көр деп суранам. Көркөм тасма коомдук теле радио корпорациясында которулуп, үндөрү коштолду. Үн коштоого Дилдидосова Сезим, Нурлан Салидинов, Бекширу уулу Эрлан, Жандатбүбү Жаманбаева, Гүлмира Турсунбаева, Кыял Төрөгулова, Атамбек Шамуратов, Жазгүл Имакова, Темиржан уулу Нурсултан, Дилдидосова Гүлзар жана башкалар катышты. Которгон Айгүл Жумагулова, үн коштоо режиссеру Айнаш Аширова, үн иретин топтогон София Ашырбекова.